Спорт ден соолуктун булагы демекчи. Азыркы тапта спорт менен машыккан жаштарыбыз аз эмес. Кыргызстанда спорттук иш-чаралар күн сайын өтүп, спортчуларга дагы да стимул тартуулоодо. Өтүп кеткен чыгарылышта волейбол боюнча мырзалар арасында Кыргызстан чемпионатынын алгачкы күнү тууралуу маалымат берип өткөнбүз. Алдыңкы мүнөттөрдө дал ошол чемпионаттын 3-күнү тууралуу маалымат берип өтмөкчүбүз. Бүгүн 6 февраль Кабаулы Кожомкул атындагы спорт сарайында волейбол боюнча эркектер арасындагы өлкө биринчилигинин 3-күнү болуп өтүп, волейбол күйөрмандары бул күнү 4 беттешке күбө болушту. Эсиңиздерге салып өтсөк, аталган чемпионат 4 февраль салтанаттуу түрдө стартталган жана бул жума жогорку лиганын оюнчулары кызуу беттештерди тартуулап жаткан учуру. Ал эми келе жаткан жумада сиздер улуттук лиганын беттештерине ортоктош болосуздар. Волейбол боюнча өлкө биринчилиги Курушмүнөздө өттү десек жаңылбасак керек. Анткени быйыл бардык командалар жогорку деңгээлде даярданып келген. Бардыгынын эң башкы максаты жогорку лигада чемпион болуп, улуттук лиганын оюнчулары менен беттеш өткөрүү. Алгач оюн талаасына Ош мамлекеттик университети жана энергетик командалары чыгып келишти. Эки команда тең волейбол боюнча өлкө чемпионатына алгачкы жолу катышууда. Чындыгында бул ирет Ош мамлекеттик университети жааты оюнду өз колуна алып, атаандаштарына мүмкүнчүлүк берген жок. Энергетик командасы буга чейин 2 беттеш өткөрүп, бирөөндө жеңилсе, бирөөндө жеңишти камсыздаган. Ал эми 3-чү оюнунда бир нече каталардан улам жеңилип берүүгө аргасыз болду. Эсеп 3-0. Ош мамлекеттик университети экинчи жеңишин камсыздады. Эки команданын кызуу оюнунан соң Таймашка Аксы жана Сары Өзөн командалары чыкты. Аксы командасы буга чейин 2 беттеш өткөрүп, экөөндө тең оңой эле жеңишти камсыздай алган. Ал эми атаандашы Сары Өзөн командасы бир жолу жеңип чыгып, бирөөсүндө жеңилип калган. Ал эми 3-чү оюнунда Аксы командасына утулуп калды. Биринчи партиядан тартып эле Аксы командасы үстөмдүк кылып, Сары Өзөн жааты канчалык аракет кылса да атаандаштарын жеңе алган жок. Аксы командасы бул иретте 3-0 эсебинде утушка ээ болду. Азыркы учурда лидер болуп, бардык беттештерин эч кыйынчылыксыз жеңип келе жаткан Бүркүт командасы бул беттешке Ала Бука командасы менен чыкты. Ала Бука жааты жаштардан түзүлгөн жана ошондой эле Кыргызстан чемпионатында дебюттук оюнун өткөрүп жаткан чагы. Команданын машыктыруучусу өзү да ойноп, спортчуларына ушундай ыкма менен күч берем жана аларды жакшы түшүнө алам деп айтып келет. Бул группанын лидери бул ушул атаандашыбыз Бүркүт командасы. Биз биринчи ирет чогулуп отурабыз. Бүт жаш балдар, 11 класс бар, 1 курстун балдары, 2 балдар. Биз Москвада эле сразу курулган эмес, акырын түптөлөбүз, буйруса. Түптөлүп, биз деле ушул командаларга окшоп жакшы ойнойлу деп ниет кылып, Кыргызстан чемпионатында анан Ала Бука деген клуб биринчи жолу чыгышы и биринчи жолу Варя спортто да ойношу. Буйруса келечек алдыда деп ойлойм да. Оюндун биринчи партиясынан тартып эле Бүркүт жааты алгачкы упайларын топтоп баштады. Бирок Ала Бука командасы да соккулар менен жооп берип жатты. Ошентсе да спортчуларга бир аз тажрыйба жетпей калды десек болчудай. Натыйжада 3 партияны тең Бүркүт командасы илип кетти. Биринчи чемпионат өтүп жатат. Мында высший лигада жалпысынан 10 команда бар. Биз Бүркүт командасы, мен Бүркүт командасында 3 жылдан бери ойноп келатам. Жылдагына салыштырмалуу быйыл командалар өзгөчө. Баары эле мисалы үчүн былтыры ким утат, ким утулат дайын болуп калчу да. Быйыл андай эмес. Бардык командалар эле бирдей. Алдын ала чечим чыгарганга деле болбойт да. Былтыркы турдун эмес чемпионаттын жыйынтыгы менен биздин Бүркүт командасы 3-чү месте алып калганбыз. Анан быйылкы чемпионатта азыр 2 оюн өткөрдүк. 2 оюндан биз экөөнү тең 3-0 эсебинде утуп, бүгүн 3-чү оюнубуз. Азыркы оюн эми атаандашты негизи аркан сындаган болбойт. Бардык эле команда, алар деле даярданып, тренировка кылып келишет. Оюндарга күбө болуу үчүн зал толо күйөрмандар келген. Отургучтарга батпай калган волейбол сүйүүчүлөрү дубалдарга чейин чыгып алганы көңүлдү бурбай койгон жок. Чындыгында атайын спорттук иш-чара өткөрүүчү жайларыбыз саналуу гана. Ошол мекемелерибизди көзүбүздүн карегиндей сактап, керек болсо өз салымыбызды кошсок деген ой келет. Бирок волейболду сүйгөн күйөрмандар оюн учурунда бул тууралуу унутуп калганы өкүндүрөт.
Бүгүнкү оюндар аябай курч, чоң атаандаштыктар менен өтүп атат, Кудай буйрса. Ошо чемпионаттардын ушундай аябай таймашта утулуп уткандар кызыктуураак болот эми болельщиктерге, көрүүчүлөргө. Бул азыркы чемпионатта булар высший лигада, мындан да чоңураак класстар бар, национальный лига. Былтыр ушул убакта высший лигалар болуп атканда болельщиктер мынчалык көп келчү эмес да. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыңар, болельщиктер высший лигага да келип атышат. Национальный лигага мындан да көп биз келет деген эме божомолдор бар. Бул күндүн акыркы беттешин Билим жана Бапа Барскон командалары толуктады. Бапа Барскон жааты Ысык Көл облусунан келген. Буга чейин Салам Алик командасын жеңип, ал эми Бүркүт командасына жеңилип калган. Биздин команда мына 2 жылдан бери ушу жогорку лигада ойноп атабыз. Былтыркы 10-чу чемпионатта 2-нчи орунду алганбыз. Эми Кудай буйрса балдар өсүп келди. Команданын 90% жаштар 11-нчи классты жаңы өткөн. 2 жыл болгон балдар. Эми Кудай буйрса ийгилик болот деген ойдобуз. Мен негизи бул балдарды 7-нчи классынан баштап тренировка кылдырып келдим. Өздөрүнүн кызыгуусуна карап, боюна, шамдагайлыгына карап алгам. Билим командасы Бишкек шаарынын Ишеналы Арабаев атындагы университеттин атынан келген. Алардын максаты да башка командалардай эле улуттук лигада ойноо. Даярдык мүмкүн болушунча болуп атат. Командалар ар бир команда күчтүү, ар бир команда кандай десем, ар бир команда күчтүү, ар бир команда бияка утабыз деген максатта чыгат да. Оюндар жакшы болуп атат. Азырынча 2 оюн өткөрдүк, 1 жеңиш, 1 утулуш жазасы бар. Мен оюмча Бүркүт командасы аябай жакшы ийгиликтерди көрсөтүп атат, күчтүү, ушу лигада күчтүү командалардын бири. Бул чемпионатка 3-чү жолу катышып атабыз. Бардыгы студент балдар, бардыгы өздөрүнүн күчүн жумшашып атат. Нуржанбек Шаршенович биздин машыктыруучубуз. Ага чоң рахмат, ушу балдарды, студент балдарды бириктирип, ушу чемпионатка катыштырып жатат да. Биринчи партиядан тартып эле 2 команда тең-тең болуп чоң атаандаштыкка күбө боло алдык. 3-чү партияга созулган беттеште 3-0 эсебинде Билим командасы татыктуу түрдө жеңишке ээ болду. Ушундай иретте волейбол боюнча Кыргызстан чемпионатынын 3-күнү да жыйынтыкталды. Азыркы тапта Аксы жана Бүркүт командасы 6 упайдан топтоп лидер болуп келе жаткан маалы. Албетте бул сандарды башка волейбол клубтары басып кетүүсү толук мүмкүн. Ошол үчүн ар дайым биздин чыгарылышты калтырбай көрүңүздөр демекчимин. Назгүл Уланбекова Назгүл Уланбекова, Айбек Култаев, Атайын КТРК Спорт каналы үчүн.